8 марттан тарта жол эрежесин бузган айдоочуларга карата катаал жаза колдонула баштагандан бери жол кырсыгынан каза болгондордун саны былтыркы жылга салыштырмалуу азайды. Облус боюнча 116 айдоочу унаа башкаруу укугунан ажыратылды. Бирок бул көрсөткүч калкынын саны боюнча эң аз делген Нарын облусу үчүн дале көп. Мына ушул жол эрежесин бузган айдоочулардын катарын азайтуу максатында атайын рейдтик иш-чараларда байма-бай өткөрүлүүдө. Кала ичинде айдоочулардын көпчүлүгү коопсуздук курун тагынбайт. Мындай эрежени бузгандар үчүн да айып пул каралган. Ар кандай ситуация болуп да. Кээде шашып каласың, же унутуп каласың. Эремен тагынбай келип калабыз. Негизи тагынасызбы эремен? Тагынбай да, конечно, 60 миң азыр 40 жыл стажы бар. Эрежелерди бузбаганга аракет кылабыз көп эле. Бирок мындай штрафтар пенсионерлерге чындыгында эле кыйын да. Текшерүү учурунда 3 айдоочуга протокол түзүлүп, айып салынды. Айдоочу бул айдоочу коопсуздугун танган эмес. Ошондуктан айып пул салынат. Канча айып пул салынат? 10 эсептик көрсөткүч менен 1000 сом болот ошондо. Нарын облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалыматына ылайык, ушул жылдын 9 айында облус боюнча 118 жол кырсыгы катталып, 25 адамдын өмүрү кыйылды. Анын 4-өө балдар. Бирок бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу төмөн. Өткөн жылы 125 унаа кырсыгынан 36 киши каза болгон. Бирок жол эрежесин бузгандардын саны көңүл жылытпайт. Жыл башынан бери 16 миңден ашуун жол эрежесин бузуу фактысы аныкталып, бул былтыркы жылга салыштырмалуу 10%га көп. Былтыркыга салыштырмалуу жолдо жүрүү эрежелеринин бузулуучулардын аныктоосу 10,35% көбөйгөн. 1483-төн 1600-520-га чейин. Мунун ичинде мас абалында айдоочу аныктоосу 283-төн 292 көбөйгөн, плюс 9%. Мунун ичинен ошондон соттун кароосуна 297 материал жиберген. Ал соттун немеси менен чечими менен 15 киши камакка алынган. Экөө коомдук жумушка кесилген. Белгилей кетсек, Кыргызстанда соңку бир жуманын ичинде 18787 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 1398 автоунаа убактылуу айып кароо жайына токтотулду. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Нарын жаңылыктары.